Akıllı bala. İlgeri bir atağı çıkan Uğur'un yalgız balası boluptur. Uğur'u daima balasının özün tartıp Uğur'u bolusun tilep, özünün kesimine sıymıktan çöken. Bala çoğoyup kalgan kezde Uğur'u balasını çakırıp alıp Çok kaldım. Şimdi sen bundan arı benim kesimimde alışım gerek. Bana okşoğun sen dağı çok uğurlu oluşum gerek olur. Tutku. Ata, beni adam olsun deseniz, uğurlu kesiminiz balasının bu sözüne cini gelip açuğlanıp atanın yoluncu oldu buydu günemle. Emne neysin? Benim yolumda oğlunda sen kimden yolunda oğlunda? Sen bana okşoğun uğurlu oluşum gerek. Emnelerde atasın sen. Sen mende uğurlu olsun, ayavay jakşı olur. Ayınдағы büt bardıq adamdардың малын, жаңдығын, emniyeti бар екенін, барлығını білішін керек сен. Sen mağa okşoğun uğurlu olup, ayınдағы, arka ayınдағы жоғышпайдың uğurlu uğurlап келесің. Ал өтті семіріп, çoğayıp кетті. Түлкү менен кумурска шерик болуп буудай айдашты. Атайын түлкү башым ооруйт, кымыз ичип келбесем болбойт деп күндө жайлоого кетип калат. Кумурска жалгыз өзү буудайды сугарып, оруп жийип бастырды. Бир күнү түлкү үйүлгөн кызылды көрүп, ичинен кымылдап кумурсканы алдап, эгинди бүт өз алгысы келди. Кумурска муну бөлүп булбара болбойлу, андан көрө жарышалы да, кимби биз озуп чыксак буудайды бүт алалы, артта калганыбыз куру калалы деди. Кумурска ойлонуп туруп түлкүнүн айтканына көндү. Жарышуу жерге барып экөө катар турду. Түлкү кеттик деди да, кулагын жапырып, чуркаган бойдон жөнөдү. Кумурска түлкүнүн куйругуна чап жармашты. Түлкү кырмандын четине келип, кумурска кайда келе жатат болду экен деп, артын жалп карап алды. Анан токтой калып силкингенде, кумурска ыргып барып, үйүлгөн кызылдын үстүнө түштү. Ой, сен эмнени карап турасың деп кыйкырды. Түлкү чочуп кетип, а сен качан келдиң деди. Менин келгеним качан, сени күтө берип эригип кеттим деди кумурска. Түлкү айласы жок, же тапкан пайдасы жок, жолго түштү. Кумурска өз эмгегине өзү ээ болуп, буудайын кампага ташып төктү да жыргап кунап жатып калды. Кана балдар, жомоктун мазмунуна түшүндүңөрбү? Ооба. Жомокто эмне жөнүндө экен? Кумурска менен Түлкү жөнүндө экен, а? Түлкү кандай жаны бар экен? Жако, амалкөй, алданчы. Кумурскачы? Эмгекчил. Чынчыл, баатыр экен, а? Биз дайым кумурскага окшоп, эмгекчил, чынчыл, баатыр болушубуз керек экен, а? Бир күнү басмаканадан бир чыккан эки китеп жолугушуп маектешип калышты. Кандай досум, көрүшпөгөнүбүзгө көп болду. Сага эмне болду? Өңүң азып, бозоруп жүдөп алыпсың го.
арыктап да кетипсиң. Деги жашооң кандай? Досуң, менде айта берсем арман көп. Мектепке келген соң эң жаман окуучуга туш болдум. Ал мени сырттап карамак турсун, барактарыма чыйып боеп жазып салат. Керек болсо жалкоолугу кармаганда тапшырма аткарбаш үчүн барактарымды айырып салат. Сыртымды этимден эчак эле бөлүп салган. Башка китептерден уяламын. Ал болсо 3 кеде албаса, алган баасы 2. А өзүң жөнүндө айтчы. Сен жакшынакайсың го, жылтырайсың. Барактарында аппак, таптаза, боюнчагы. Мен болсо эң жакшы окуучунун колундамын. Ал мени алган күнү эле сырттап окуп, барактарымды да бүктөбөйт. Кадырлап кармайт. Барактарымда бир да жазуу чийүү көрбөйсүң. Колун дайыма самындап жууп, анан мени окуйт. Мени дайыма китепдекчеде сактайт.